Мен Тәжік Республикасының Жергілдар районының қараштуу Жайлан кыштагынын 90 жаштагы турунун Боруну Хамитмин. Мына 7 жыл туулгандарыма келбей жүргөндем, эки мамлекеттин жетекчилеринин биримдиги келип, ынтымакка келишип, жолду ачкандыгы үчүн Алла Таалага чексиз ыраазычылык билдирип, мына бүгүн туулгандарыма келдим. Аябай күтүп алдылар. Сүйүндүм, сүйүнүчтүмдү эч кандай тил менен жеткизе албаймын. Аны эми бизди ушунчалык көрүштүргөндүгү үчүн эки мамлекеттин президенттерине чексиз ыраазычылык билдирем. Бул ыраазычылыгымды мен райондун газетасына 1-5 мартта чыгуучу райондук газета аркылуу билдиргенмин, жалпы элдин ыраазычылыгын билдиргенмин. Келип Кыргызстандын өнүккөндүгүн көрдүм, аябагандай сүйүндүм. Себеби мында ушунда Кыргызстанда 27-28 жашында студент болуп келгенмин. Тарых факультети 2 жыл очно окудум. Кийин ошол мезгилде 2-3 президенти болгонмун. Анан турмушка байланыштуу кийин заочно которуп, калган сырттан окуп бүтүргөнмүн. 68-жылы 1-сентябрдан баштап мугалим болуп иштедим. Ошондон бери 49 жыл мектепте иштеп жүрдүм. Жөнөкөй мугалим болуп иштедим. Шунун арасында мамлекеттик сыйлыктарга таттуу болдум. Эле катуунун ачлыгы болдум. Тәжік Республикасынын маданиятынын ачлыгы болдум. Анан Көрман Шойстар Муариф деген эле катуу ишиндеги каармандык үчүндөгү медалга ээ болдум. Персоналдык пенсионермин. Мен анан бардыгы сыйлашат, урмат кылышат. Мен 90го кирдим. Агам 96га кетип калды. Ошондо жашап келдик. Менин тарыхый шартка карата адамдар келип жатат. Мен эми туугандарымды көргөлү келдим. Кыргызстан өлкөндүн көрүп аябагандай сүйүндүм. Себеби мен Кыргызстандан билим алдым. Кыргызстандан бүттүм. Ошонун шылтагы 59 жыл, 49 жыл мугалим болуп иштедим. Бул мен үчүн сыймык. Анан туугандарым бардыгы ушундай экен, көпчүлүгү жогору маалыматтуу экендер. Үй жайлары жакшы экен, турмуш алабалдары жакшы экен. Жалпы эле Жергиталдан келгендердин көбүнүн турмушун көрдүм, бардым үйлөрүнө. Бардыгы ыраазы болуп калдым. Эми ушул багыт да. Тууган уруктун жакшы жагын көрсөң, ушул багыт. 15 жылдан бери мен ушул ülkemde körele gelem. Abdan sağındım. Sebebim biz bir yerde yaşap yürgen biz, köyünce bir yerde yaşayan biz. Körve gönlüme oval bir oğru payda oldu. Bardakçı'da. Onda Bardakçı kattı toktodu. Onun geldiğim anam sigara yönde zengden çıkıp dağ oldum. Günümüzün biri bizge yeterli kaldık. Telefonun biraz gülüp, kan baytkensin adam, doğruya gülüşüyorsun. Düşüme kiret, iyileyim. Sebebim yaş olduğunda yönü başka. Sebebi yaş 95'e varıp kaldım. Emin 95'e kulağa şu diyettim. Emin ertesi dönbü, keçi dönbü belgisi. Ben ölçüyorum, şunu beni başımda oturup beni uzatavım. Ya uzatmayayım. Körüm bu, körveyim bir de itelim. Şunu iyiyle itelim. Kulağa şükür bana Kırgızistan ve Tacikistan gelişip yol açıldı. Geldim. Bütmedin kapasılığım taradım. Oradan yerlerim takayganday olup kaldım. 2 günden beri koldan cistayım, sakaldan cistayım. Olmayanı kütüp yürüyoruz. Kulağa şükür. 6 ul 7 kızım var şükür. Ana şunun içinde 67 nevirem var. 70 çevirem var. Bir toğra degenim var. Bu toğra bardığından şirin bulup eken. Çevrenin balı falası. Aybağında şirin eken. Bu benim baktım diye septeyim. Kudayga razımın. Ana şolar şunda. Şu toğramı körgönlüken kördüm. Şunda yaşayetkenler. Nevirelim şunda yaşayetken. Çevirem şunda. Bana toğram şunda. Birinci farzandım şunda, birinci nevirem şunda, birinci toğram şunda degендей. Şulardı körülü Kudayga razı olup kaldım. Anan jalıp bardığından Kırgız elinin o men körgöndögi uday emes, hazır büt bardık jagdan özgörtülür, psikologiyalыкtan, mana dүйнөгө көз караштары жагынан, mana adamdardын аң сезиминин өсүшү, o men көргөнгө караганда 1000 жолу өзгөрүп кеттилер. Şuga şükür kıldım da Kırgız eli şunçalık boluptur.
Anан телевизиядан көрүп турам, кээде көрүм Кыргызстандын ийгилигине сүйүнөм. Анан эми Кыргызстан өнүккөн сайын башка дүйнө, башка жердеги кыргыздарга да жардам тиет да. Башка жердеги кыргыздардын да алтын казыгы Кыргызстан. Биздин мекенибиз бар, түпкүлүктүү мекенибиз бар деп түшүнөм. Бардыгы эле мага ошо ойлойт да. Кайсы жерде жашабайлык, баары бир Кыргызстан биздин мекенибизде. Мугалим бул сыймыктуу кесип да. Мугалим мына опаланы окутасың, балдарды өзүң балдарыңа караганда азизраак көрөсүң. Балдардын аң сезимиге сен сүйлөгөн сөзүң, кулк мүнөзүң бардыгы сиңет. Балдар урмат кылат. Ошол сөз айткандарын кабыл кылат. Оку десең окуйт. Ошол бир сыймык да. Анан ушунун арасында мына азыр 32 жыл болду музей уюштурганмын. Ошол жердеги Каратиң деп коет биздин өрөөндө. Каратиңдеги тажик кыргыз элинин таш доордон ушул күнгө чейинки тарыхын элестете турган экспонаттарды, тарыхый экспонаттарды жыйнаганмын. Анан ошол биздин райондо 30-жылдан бер жаккы эң алдыңкы адамдарды, тажикпи, кыргызбы, ким улута карабастан, şu алдыңкы иштеген адамдардын портреттерин алып, өмүр баяндарын алып, сооптук иштерин алып, баягы юридический факт дегендей далилдер менен жазып, музейдин альбомуна коюп, портреттерин негизге илип, анан кичинекей өтүн альбомго алып, ошолду коюп, анан онун копиясын райондо газетага берип, газета аркылуу жарыялап келе жатам. Колумдан келген ошол, көп адам ыраазы болуп жатат. Бир кылар мен өзүмө караганда сиз көбүрөөк жазыпсыз, көбүрөөк билет экенсиз мени. Сиз аркылуу мен өзүмдү тааныдым деген адамдар болуп жатат. Мен колумдан келген ошончолук иш кылып жатам. Ошо биздин жердеги адамдардын таш доорунан ушул күнгө чейинки тарыхын чагылтырып тура турган экспонаттар коюлган. Мында элдин турмушта кандай нерселер бар, энелердин элleri бар, кыргыз энелердин баш кийимдери, ана төнөс жасалгылары бардыгы коюлган. Тажик элиники коюлган. Бардыгы. Анан идиш аяк дегендей пайдаланып жүргөн буюмдары. Оларды алып келип тазалап, бала чака менен тазалап ушинтип. Бир үй биле ошончолук кылдык. Мен 56-57 жашка баргандан кийин ушундай ой келди. Ол мезгилде Тажикстанда кан төгүлгөн мезгилде. Азыр заман ушундай болуп жатат. Мен кантсем бир ушу элдин тарыхын сактап калам. Элдеги бардык темирлерди бана Кытайлар ташып жатат. Шунда бир нерсе кылайын да тарыхый экспонаттарды мен чогултайын деген максат келип калды. Кийин бир акылуу кишилерге маслихат салдым. Мен шундай деген оюм бар, кандай дейсиздер? Элде эми акылдуулар бар да. Олар аябай колдойбуз биз, эгер сен шундай кылсаң биз колдойбуз дедилер. Анан сол мезгилде мана кыштак өкмөттүгү маслихат салдым, дагы башкаларга маслихат салдым. Бардым колдойбуз дегенден кийин мен анан жөө жалаң кыштакма кыштак, көчөмө көчө, үймө үй жүрүп, жаңда эски тарыхый материалдарды акчама чогултуп алып, айрымдардан сурап алып, айрымдар өздөрү берип, ушинтип алып келдим, көбөйттүм. Бир канча көбөйгөндөн кийин район өкмөтүнүн жетекчиси келип, муну ким кылды деди. Мен шундай уюштуруп жатам. Ушунчалык деңгээлге алып келдим деди. Ол киши айтты, мен мындай керемет эч жерде көргөн эмесмин. Асыгал жакшы иштепсиз. Эми бир жер бөлүп берейин. Анан кийин ошого музейиңизди бул класстан чыгарың, жардам берейин деп калды. Кийин макул дедим. Кийин 16 жыл жер бөлүп бердилер. Анан бир соода каршыраак жерге имарат салдым, өзүм курдум, өзүм каражат менен курдум. Анан чала бүтүп калганда мына Жаңыл Жусупжан барды, олар Каратиң кат деген киного тартты. Onu аябай көрдүм, жакшы. Ошо биздин Каратиңдин элинин турмушун аябай жакшы чагылтырыптыр. Жаңыл ошондо жүрдү, ого да рахмат дедим. Анан ошону менен дагы канча убакыт жүргөндөн кийин дагы бир райыс жаңыланып келип, жана көрүп, сиз мунду канчадан айлык аласыз дедим. Мен ичинде айлык албайм дедим. 28-29 жыл болду. 30 жылга жакында дедим, эмесе 4 штат берейин. Кимди кайсы орунга коесуз, өзүңүз коюп алың деди. 4 штат берди. Келинимде музейдин директору койдум. Дагы бирөөнү кароол койдум, дагы бирөөнү өзүм болсо мына ал экскурсовод деген штатка өзүм турдум. Шуну менен жүргүзүп жатам. Азыр тарыхый материалдар бардыгы 3000ден ашып калды. Келгендер республикалык
Televideniyeni kança jol tattılar. Anan Respublikal gazetega жазып жататтар. Rayonluk gazetega gün sayın жазып жатар. Azatlık radyo stasyasından da aytıp жататтар. Şöyle men için sıymıklar. Men emgegimdi şonçoluk bağlagandarga rahmat deyim. Her bir kıştakka varım jö-жылаң. Ол menzilde mazıl maşın bolboyt. Maşın жок de. Soğuş жүрүп жаткан. Majigitтердин вакыты de. Men anan korkpay эле şu bir tilemçi katarı жүрдüm de bir kurcunun arkında. Hani kışlak üymeyi жүрüp saktap kalayın Kırgızdın zan tersi madaniyatın tarixin saktap kalayın degen maksatта жүрдüm. Ana şol mezgilde bir жаңы majigitterге uçurap kaldım da maşinada keltirген. Bir kapta salып алган жаңы eski buyumdарды. Anan tünde жолдо келе жатам, кар жаап турат. Anan maşinada bir vakta maşinadan toğuş çıktı, bir maşina kelе жаткан деп, maşinada жок dedi ol mezgilde. Şu majigиттер келе жаткан экен. Kol kötörüm, anan toktottu, anan çıgarlar men maşina üstüge. Anan birev surады, bul nimne dedi, men aytım, eski buyumдар tar, temir tezek desem, kanday jinit çalsın. Adamlar uruş meni ora olsa, sen bunday kılarsın. Kavımdağı bırtırıp jiberilir. Ketti kulan, paska ketti. Maşinаны takıldatıp kaldım kabinete. Kabinetten takıldatsam, kemandır şöndeki, ne oldu dedi, men aytım, manda bir balan ırıktırıp jiberdi men jügümdü. Toktot men barıp alıp keleyim. Kim şol atıp taştaymadı sizlerge şunday neme kam olsun diye. Koy atpağın koy. Ketever jolunlarga ketever. Maştadan ırgıp düşüp kalıp kaldım. Olor kettiler, men 1 saat 2 saatta daryan boyga düşsem, hayret bir taş ilinip kaldı. Bu azman su düşüp ketken. Onu men her bir kışlaktın aksakaldardan aldım edi. Aksakaldardan alıp жазып, alıp keldim. Şundan kötörüp keleverin, ondan kötörüp kelejatkan. Şonda bir neseni aytayın, şu kötörüp kelejatkan. Kar жаап турат, ay жарык, тымык күн. Өзüm жалгыз. Mana mürimde bir kişi mana şunday uzunduğu şunday bir kılıç bergende. Eski kılıç. Şonu tağınıp algam. Kelesem bir köprük bardı, nar jaktan ötüp turgan. Şonda bir ekit geldi, ta menin aldın ötüp, yetişip kaldı. Bir 50 metrede, 60 metrede yetişip geldi. Menin bu taladakan itler, jolun itler olsa gerek dedim. Bir vaktan şamal kötörüldü. Şamal kötörülgünde жаңы ittер asım ötüp bir 50-60 metre bargandan keyin kaçışa başladı. Men bu büyür eкен деп seksinip kaldım. Anan жаңы kılıçım janında, anı şonu karmap, anan kele verdim. Kerak kelsem bir imarat var edi. Şoğa jetsem saktanıp kalam dep kele jatsam, hayrat arkadan bir tertip teleşkemen kele jatsa tündü. Kelip anan aldıma ötüp toktottu, şoğa minip keldim. Aşınday okalar men çoğulttum da kıskası. Emgegim kolumdan tiydi, azayım bardıq adamlar körüp jat, barıp jattar, bargandar rahmat dep jattar. Mana şol da, mana her bir adam şonçoluk hareketlense, anan bir adam bir jetekçi kelip aytsa da, her bir adam şundagın işlese, oğlan Gülistan bolat deydi. Elden tarixin saktap kalıp, mana şol el jetedi. Mana kim varsa, mana жазууларды keçe barganda tartkanda, eksponattарды tarttılar, жазуу işlerini, şoları hiç kim körgön jok. Emi жазуу işlerini hem körse, kim özünün jüregi kalıpsa, şoları aytadi da, şolary жазıptı dep. Men ömrüm kıska ele bolup kaldı, 90 yaşka baran onu kança ömür kılat. Adamlar şoları körse, özlörüge birden kopyasını berip turam. Kimdi жазsam birden kopyasını berip turam. Bardık razı bolup жатат. Gazetege berem onu çıkarıp. Gazeteden okuytar. Ana men жазган muzeyдің kahramanlarından kançası ötüp ketti. Kançası baldары, kızdары kelip rahmat bizdin atabız жазıp razılık bildirettiler. Mana şol eli bastı. Mana baylık ne kerek var? Mana başka ne kerek var? Mana şol bas, şol bir dünya, bir baylık. Sözüm ötkönge çeyin, el üçün hareket kılam, el üçün işteyim. Kolumdan kelsin hareket kılam, elin tarixini жазам, şul dep. Ama mamleket jatan bilse, жаңда imarat kurup bilse, dağın önüktürüş mümkün. Mümkün, menen keyingiler önüktürüp dağın. Men tayarlap koydum, barığın tayarlap koydum. Kim işlese de, şonu önüktürse bolup da. Çınında tüyölükке 1000 yıllar keyinleri eskerle turan, kerikterle turan öte bağlı bir emekler jasadı. Anan hem tağadın daha bir kızık işlerin biri. Bayağıyla jönükö lentalo magnetofongo kança adamdарды süйлötüp жазырып algan nemeler var da. Eğer azırkıda teknika bolganda, oşol кезде azırkıda sanariptik diktafon,
kamera kelip bir balanın kolunda smartphone var da. Eğer oşol 90 yıllarda oşonday teknika болгондо Хамтагай ая чоң жумушту бүтүрмөк да. Өтө ал кезде алакынан алакча күч кубаттуу дагы. Анан ал кезде канча адамдардын көзү тирүү болгон. Кассеттерлер анча бар. Ошол кездеги чектелүү мүмкүнчүлүккө карабай, колунан келишинче өтө кызык нерселер жазылган. Мисалы Мөктөн Акмактбек деген бир ырчынын бир канча узун сабактарларын мантуфунго жаздырып алган немеси бар да. Өтө кызыктуу бир арман ырлар бар. Анан ошол жергиликте болгон өтө кызык мындай кайгылуу окуяларды да өзүнчө сүйлөтүп жаздырып алган кассеталар бар. Кечеги жакынга чейин кыргыз тилинде окутуп келгенбиз. Анан кыргыз дагы бир ушундай бир нерсени айтайын. Şu kırgız tilini unutpay kalalık деген максатта 3-4 адам биригип адаби ийрим уюштурдук 2000-жылы. Бул бир 10 жыл ашыгыраак иштеди. Муну бүтүндөй ырчылар жаңы мен ырчымын дегендерди чогулттум. Бардын чогултуп. Кыштак жүрүп ырда берилер. Онан кийин кандай болуп тагы да ушундай кылды жетекчилерибиз өлүп кеттилер. Ар бир улутка өзүнүн тили таттуу да жакшы, ыйык. Bir belge. Til bolmasa ulut bolboydu. Ulutun birinci belgisi tili. Madaniyatı, territoriyası degендей. Бұл қырғыз тілін сөзсіз біліш керек. Қырғыз болып жаралғаннан кейін қырғыз тілін біліш керек, başka тілдерді біліш керек. Artı birinci ene тілін біліш керек. 49 жыл мұғалім болдым. Жамандық жағын көрмедім, жақсылықты көрдім, талай оқушыларды даярдадым. Мұғалім бұл ең жақсы кесіп. Аны ойлап тұрсам, dünyada bardıq okumuştular, şu muğalimler arqılı götürdü. Bardıq okuçu muğalimden okuydu, ana keyin joğorlaydı. Muğalim bir sığmıqtı kesip. Şol üçün bardıq jaş muğalimlerge qayırlarım. Bardıq şu elдің balдар, el işenip, atene işenip bergen okuçulardı. Çın dilimen okutup, aldыңғы қатарға шығарыштарын қалайым. Бардық жаш muğalimlerge өмір тілейм, шығармашылық, ийлік қалайым. Şoların işlerge iyilik kalayımın. Şol ana жалпы Kırgız eliге özümün alkışını aytam. Kırgız eli şunçalık болып тұр, жақсы. Сыймықтан жатам, сүйініп жатам. Kırgız elinin önükөндүгүн телевизорден көрүп жатамын. Keyinki жылы 90-га толушуна байланыштуу юбилейлик иш-чараны уюштуруп, жерге салууда өткөрүлсө, бул жактан маданий расмий делегация барса, Душанбенин адамдары катышып, анан уландысы катары бул Кыргызстандагы тайыттер жашаган айылдарда да ушундай бир жакшы иш-чараларды уюштуруп иштесе, ая чоң иштер бүтөт да. Өтө мындай эки элдин бири-бирине мындай жакшыраак билишине, жакшыраак түшүнүшүнө бул өтө жакшы себепкер болот да. Өтө пайдалуу, маанилүү иштерди кылса болот да. Ошол музейдин бар музейдин дареметине таянып, анын башталган ишти улантып кетүү үчүн ушуларды кылса болот, кылыш керек. Ушул агайдын ушундай эмгегин эске алып туруп, чындап келгенде агай өзү муктаж деле эмес, өзү сурабайт эле, бирок бул бизге керек. Кыргыздарга керек, тажиктерге керек. Ушундай чындап эле элге кызмат өткөн адамдарды бартап, сыйлап, убагында сыйлап калсак, бул башкаларга да мотивация болот да. Ошондо Хамитагайдан кийинкилерге, азыркыларга чоң өрнөк болот да. Ошону эске алганда Хамитагайга жок эле дегенде бир Данекер деген орденди берсе болот, болсо Манас орденин берсе болот. Дагы башка Батырды берсе да болот да. Чынында эле тарыхый мааниси өтө чоң ишти баштап ушул деңгээлге жетирген кишини канчалык сыйласак да аз кылат да. Ошол азынча биздин ой ушул. Буюрса келечекте бийликтин президенттин деңгээлинде, министрлик кабинеттин деңгээлинде, Душанбеде деле алардын өкмөтүнүн президенттин деңгээлинде ушул идеяны колдогондор көбүрөөк болот деп ойлойбуз. Анан колдоо тапса, иштер жүрүшүп кетсе өтө жакшы болот деп ойлойм да.